Кызыктуу бейтап негизи. Травма болуп, көпчүк сынган экен да. Көпчүк сынып, операция болуп, үйдө жатып калган. Ошол жаткан учурда катетер менен жаткан экен, 3 ай өзү зара болбой. Ошо катетер турган үчүн табарсыгында таш пайда болуп калган да. Ошол ташты көрүп атсаңар болот, бул жерде 3 сантиметр таш. Обычно табарсыкта таш болбойт да ал кишилерде. Ошол бир гана случайда болот, либо жатканда, либо ошол катетер турганда көп убакытка чейин. Ошол аркылуу таш пайда болуп калган. Катетерди алганда таш ичинде калып кеткен, батпай калып. Ошол жүрүп чоңоюп 3 сантиметр болуп калган. Ошол ташты азыр ультразвук менен майдалап атабыз. Эч кандай наркоз кылбай, анткени жаш элебиз еще. Чоң таш ушундай кум болуп калыптыр да. Еще был эме первый спускание да чыкты. Өткөн жылы травма алып 3 ай түшөктө жатып калган элек, катетер менен. Ошонун себебинен табарсыгында таш топтолуп калыптыр. Январда билдик таш топтолуп калганын, бирок кандай чыгарышты билбей жүргөнбүз. Бүгүн ушул жерге кайрылсак, ошо сырттан эле волновой удар менен чыгарып көрөлү дешти. Кудай кааласа успешный болду деп эсептейбиз. Майданып чыккан кумду көрдүк. Чоң рахмат. Бул Мээринбек врачты каяктан окуп келдиңиз? Бул жакта проблема бар. Мен өзүм да мурун пациент болгом бул жерге. Мен да бөйрөктөн ташым чыгып, каналда туруп калган жерден ошол жерден талкалып кеткен элем. Ошондо